Ассалаумалейкум достар. Барыңыздарға салам. Бүгін біз бұл видеомызда, бүгінгі шығарылышта ошол инкубатор аппараттарын сіздерге көрсөтөлү деп тартатабыз. Буну колго жасаганбыз. Анан тышкарыдагы заказ берсеңиздер, заказга дагы жасап беребиз. Азыр бул жерден бул абанын температурасы, бул болсо системасы влажность. Абанын ундуулугу. Бул жерде болсо блок питания бул 12 вольтқа иштейт. Анан ошол бул болсо bunun эшиги үстүнөн ачылат. 104 штук жумуртка батат. Bunun эшигин ачканда мынакей ушундай лоток. Ушул жерге жумуртка салынат. 104 штук жумуртка батат. Өзү ушундай колго жасалган инкубатор аппараттарында мындай жумуртканы өзү чөжө чыгарыш үчүн тооктор басып жатканда жумуртканычы өзү жумуртканы өзү бир күндө 3-4 жолу өзү оодарып турат тоок. Ал эми колго жасалганда болсо өзү оодарыш керек болот. Кээ бир инкубаторлордо ошо колго жасалгандарда ар бир жумуртканы бирден кол менен оодарышат да. А биздики болсо кол менен оодарылбайт, негизи заводской механизм менен оодарылат. Бул жерде мындай кылып түртсө эле бул жака мындай кышыят лоток. Андан тышкарыда бул жагын бүт турса, жака кышыят мынакей. Ушул механизм менен оодарылат. Бул болсо влажностьтун датчиги, бул температуранын датчиги. Ошол температураны ушул жерден өлчөп, бул жерден көрсөтүп турат. Бул инкубатор болсо өзү керектүү температурага чыгып ысыганда өчөт. Кайра муздап баштаганда кайра өзү жазып, өзү иштеп турат өзүчү. Бүт бардыгын эме кылып текшерип өзү иштей берет. Бул жерде болсо вентилятор, ал эми бул лампочка ошо жылуулук чыгарат. Ошо вентилятордун койгонун себеби ошо лампочкада чыккан жылуулукту ушу инкубатордун ичиндеги бардык бурчка бирдей кылып жеткирип бериш үчүн. 104 штук жумуртка батат, тооктун жумурткасы. Ылдыйдагы болсо бул лоток биракка чыгат мындай болуп. Ылдыйдагы ылдыйдагы суу турат, мынакей суу куюла турган диш. Ошолго болсо суу куюлат. Бир күндө эмес, 3-4 күндө бир жолу куюп койсо болот. 1 литр суу батат. Ошол мынакей жазда келип калды. Ошо жазда болсо өз чөжө чыгарыш сезон өзү жазда. Чөжө чыгарып, тоок багып, ошол сезон келип калды уже. Ушундай аппараттарды алып бизнес кылам десеңиздер, экранда турган номерлерге байланышып, чалып, заказ берип жасатсаңыздар болот. Бир күндүн ичинде жасап беребиз. Ошо ашып кетсе 1-2 күндүн ичинде жасап даяр кылабыз. Эшиги бунун үстүнөн жабылат. Тооктун жөжөсү ошол 21 күндө, тооктун жумурткасы 21 күндө жөжө болуп чыгат. Ошол буну мынакей дагы бирсиге көргөзөлү. Жеңил, көтөргөнгө дагы көлөмү дагы көп, өтө деле чоң эмес. Чакан эле. Баасы 4500 сом. Ушул 104 штук жумуртка басат. Баасы 4500 сом болушу ошондой. Эми дагы калган сүйлөшүүгө жараша болот. Андан кийин дагы мындан тышкары ошо жөжө, буну алгандан кийин жөжө кайнап чыгат, канча күндө, канча градуста чыгат, ошол тууралуу дагы өзүнүн кагаз эмелери бар. Таблицасы бар, ошо таблицасы менен кошуп беребиз. Андан тышкары дагы ошо WhatsApp группабыз бар. Ошондо ошол инкубатор аппаратын алган адамдар ошол жерде сүйлөшүп, неме кылып, кандай кылат, кантип багат, кантип чыгарат, ошол тууралуу да ошол жактан көп маалыматтарды алса болот. Ошол инкубаторду алган адамдарды ошол группага кошулуп, ошол жактан дагы сүйлөшүп, көп нерсени үйрөнүп алышат да. Бул жерде ошол айнек болот. Ошол айнектен карап неме кылып турат, жөжөлөрдү чыгып атканда. Ошол тургандар экранда турган номерлерге чалып, байланышып алсаңыздар болот. Биздин адресибиз Жалал Абад области, Кучаң Акш шаарында. Ошол мынакей достор, ошол биз көргөзгөн инкубатордон чыккан жөжөлөр. Чыккан 2 күн болуп калды. Мынакей. Чыккандар шиндип жүрүшөт. 2 күн болду. Андан кийин бул жерге мына лампочканы ошо банкага салып койгонбуз. Булардын энеси жок болгон үчүн өзү чөчөлөр жаңы чыкканда ошо мына энесине мынтип энеси температурасы жылуу болот да. Ошол энесине жабышып, энесинин койнунда жатышат.
Ал эми азыр энеси жок болгон үчүн мындайда кадимкидей эле 3 литр банкага эле ичине лампочканы салып койгонбуз. Бул деле ошо кыйла эле жакшы жылуулук берет. Анда мурунку чыккандар бул жерде. Мына чоңоюп калышты. Бул жерде еще. Сол тугандар заказ берип жасасаңыздар болот.